Саламатсыздарбы? Бүгүн болсо биз ошол чек ара аттуу даректүү тасмасы тууралуу айтып бермекчимин. Бул тасманы дагы мен өзүм тарткан болчумун. Негизи бул жерде ушул бүгүн экинчи сабагыбызда дагы ошол өзүмдүн тажрыйбам боюнча бөлүшүп кетейин деп чечтим. Себеп дегенде силерге ошол даректүү тасмалардын буга чейин формалары, стилистикасы, драматургиясы кандай тартылат, эмне өзгөчөлүктөрү бар, максаттары, мына ошол көптөгөн оператордук чеберчилик, чыгармачылык топ жөнүндө көп маалыматтарды айтып кеттим. Ал эми кийинки сабактарыбызда мен ошол өзүм тарткан тасмаларым жөнүндө ошолордун кандайча мен ошол темаларды тандап алганмын. Алардын мындай кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү, ошол максаттары ал тасмалардын, ошол кандай кыйынчылыктар болду, же кандай бир кызыктуу окуялар болду, ошолор тууралуу мен силер менен бөлүшмөкчүмүн. Менин оюмча силерге дагы бул абдан кызыктуу болот дейм. Анда баштадык. Бул чек ара тасмасы 2013-жылы тартылды. Чек ара даректүү тасмамды бул ошол Жалал Абад областында, ошол Ала Бука районуна караштуу Көк Таш айылында тарттым. Негизи бул нерсени, ушул теманы эмне үчүн мен тандап алдым? Бул эмне үчүн дагы чек ара деп аталат? Биринчиден, ошол башында дагы айтканымда силерге айтып кеткенмин, ошол Мекке карай жол тасмам жөнүндө дагы айтканда мен айтканмын, ошол көбүнчөсү маалыматтарды журналисттерден алабыз деп. Бул жерде дагы ошол менин жакшы тааныш эжем бар, журналистикада иштеген. Ошол эженин жазган статьясын көрүп калдым. Ошондо окуганда мага аябай кызыктуу болду да. Ал статьяда мындай деп жазылган болчу: ошол Көк Таш айылындагы ошол бир үй бүлө чек араны коргогон солдаттарды өз үйүнө киргизип, атайын бир бөлмө бөлүп берген. Себеп дегенде мамлекет ал жерге ошол чек арачыларга мындай үй куруп бере элек болчу да. Ошондон улам ал жерде аябай кырдаал, орчундуу кырдаал болгондуктан ошол жерде жашаган тургундар, ошол жердеги үй бүлө ошол солдаттарды өз үйүнө кабыл алышып, ошол жерде атайын бир бөлмөсүн бөлүп беришкен деп окуп алып аябай таң калганмын да. Ушундай дагы болобу экен элестеткиле, канчадан 20 солдатты, 3 комнаттуу үй экен, өзүнүн 2 кызы бар. Ошол 2 комнатасын, 2 бөлмөсүн ошол солдаттарга бериптир да. Ошо силер биздин чек араны коргогончо ушул жерде жашагыла депчи. Анан ошол бул дагы аябай мындай мени таң калтырды. Анан экинчи нерсе, ал жерде бул аябай орчундуу маселе экен. Ошол чек ара менен бул Өзбекстан менен Кыргызстан чек аралаш да. Ошон үчүн Өзбекстандын солдаттарын ошол мамиле жасаганы, ошол ал жердеги аябай ызычуулар көп экен да. Ошол ызычууларды дагы мен өзүбүз биз бул жакта туруп алып көп нерсени билбейт экенбиз да. Анан ошого дагы мага аябай кызыктуу болду. Кызыктуу болгондон кийин мен ошол жака өзүмдүн ошол дайыма бирге тартып жүргөн операторубуз Дастан Жапар уулу деген бизде азыр эң мыкты операторлордун бири, режиссер жигитибиз. Ошол менен биргеликте биз мен ага дагы түшүндүрүп теманы айтканда, ага да кызыктуу болду. Ошол кызыктуу болгондон кийин мен айттым, барып көрүп келели депчи. Мага кызыктуу болуп атат, барып көрүп, ошол каармандар менен таанышып келели. Анан ошондон улам бир кандайдыр бир чечим чыгарып, бир кичинекей болсо дагы концепциясын ойлоп табып, анан кийин ошол тартсам болобу, тартсам болбойбу, ошол бир суроо турат да, мындай олгу солгу болуп, тартамбы же тартпайм деп. Ошондой бир суроолорду пайда кылбаш үчүн барып өз көзүм менен көрүп келели деп сунуштадым. Макул деди. Ошондой экөөбүз бардык. Барганда
негизи ошол көк таш айылы аябай бир кооз жерде жайгашыптыр. Ошол эки тоонун ортосунда кооз айыл, өзгөчөлүктөрү көп, ушунчалык адамгерчиликтүү, эли кеңпейил, жөнөкөй, бирок ушундай бир өздөрүнүн көйгөйлүү маселелери көп экенин дагы байкадым да. Анан таң калыштуусу ошол биз барып ошол ал жактын айыл өкмөтү менен сүйлөшүп, айыл өкмөтү бизди тааныштырып, бардыгы менен көрсөтүп, анан ошол үй бүлөгө баралы деп чечтик да. Ошол солдаттарды киргизип алган деп барсак, бир жума болуп калды. Алар чыгып кетишти деп айтышты да. Аларга ошол мамлекет атайын бир шлагбаун куруп беришти. Мамлекет ошол жерде кичинекей үйлөрдү куруп берди, ошол жерде жашап атышат деп. Көрсө ошолордун үйүнүн өйдө жагына эле мамлекет ошол атайын үйлөрдү куруп беришиптир. Мына ошол жерде жайгашып жашап атышыптыр. Анан элестеткиле, мен ошол нерсени көргүм келип, ошону тартам деп бардым. Бирок тилекке каршы ал нерсе болбой калды. Ошону тартсам сонун болмок деп дагы ойлонуп калдым өзүмчө. Болбой калгандыктан дагы кызыктуу нерселер болобу эми бир нерсе ушул тартыш керек, бир нерсе кылыш керек деп бир кандайдыр бир мындай табыш керек бир жолду деп өзүм дагы ойлонуп баштадым. Ошондо биз ал жакта 2-3 күн жүрдүк. Ошондо бүт кыдырдык, көк таш айылын кыдырып, көп жерлер менен таанышып, элдер менен баарлашып, сүйлөшүп, элдердин бардыгы бизге көп өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып берип, ошол мындай каармандар менен тааныштым. Ошондон улам анан дагы бир каармандарды таптык. Ошол жактагы дагы бир үй бүлө, өздөрүнүн 2 үйү бар экен. Үйлөр жакын жайгашыптыр. Бул жерде өздөрүнүн үйү болсо, бул жакта дагы бир үй бар экен. Ошол үйдү алар солдаттарга беришиптир. Ошол Өзбекстан менен чыгараш жайгашкан жер экен. Бул жакта бир 5 кадам бассаң эле Өзбекстан болот да. Себеп дегенде ошол газдын трубалары тургандыктан сен ошондон эле байкайсың да, бул жак Өзбекстан экен деп. Бирок эч кандай бир белги, эч нерсе жок да Өзбекстан экенинчи. Таң калыштуусу да, ал жерге шлагбаун эч нерсе курулбаптыр. Анан эмнеге деп мен сурасам, айтышты, бул жер ошол жерде эч кандай бир шлагбаун эч нерсе курулбаптыр да. Анан ошондо мен таң калдым, эмнеге курбады, кандай, бул жерге өтүп кетсеңерчи Өзбекстан жака. Анан болбойт да депчи. Десек, бул жер мындай талаш тартыш жер, мындай бир чечим чыгарыш элек, Кыргызстанга караштуу же Өзбекстанга караштуу деп эч ким азыр бир чечим чыгара элек. Ошондуктан шлагбаун эч нерсе турбайт деди. Бирок биздин солдаттар турат экен. Элестеткиле, шлагбаун жок, жөн эле 2 солдатыбыз ошол жерде турат да. Анан аябай мага кызыктуу болду. Биринчиден ушунусу да кызыктуу болду. Таң калдым, кандайча бул жерде жашашат, кандай депчи. Андан кийин экинчиси, ошол баягы үйлөр 2 үй жайгашкан жерде бир үйүн, ошол бул жерде жайгашкан өзүнүн кожоюну, экинчи жанындагы чоң үйүн атайын ошол солдаттарга беришиптир да. Ошол бизди коргошсун, эч кандай бизде көйгөйлүү маселелер болбосун, тынч жашайлы деп ошол кожоюн өзүнүн үйүн ошол солдаттарга берген да. Ал жерде 10дон ашык солдаттар ошо кызмат өтүшөт жана жашашат, жана ошол жерде биздин өзүбүздүн жерибизди коргоп, биздин кыргыз элин коргоп ошол жерде отурушат да. Анан ошол каармандар дагы мага аябай кызыктуу болду. Ошол солдаттар менен да баарлашып сүйлөшүп көрдүк. Ал дагы аябай кызыктуу болду. Ошол жердин негизи сүйлөшүп көрдүм. Ушундай тартсак болобу, мен өзүмдүн ой пикирлерим менен бөлүшүп кеттим. Алардын чоңу менен дагы сүйлөштүм. Макулдуктарын беришти. Мен аябай кубандык. Оператор экөөбүз жакшы бир тема тандап алдык. Ушуну тартышыбыз керек деген бойдон Бишкекке кеттик. Андан кийин чалышып сүйлөшүп аттык. Келип тартабыз деп, макул тарткыла деди. Андан кийин
бир бир ай өтпөй биз кайра келдик. Тарталы деп келдик. Тарталы деп келсек, бизди киргизбей коюшту. Эми ал жерде чынында ал жерге бардыгын киргизбейт. Бул деген өзүнчө баягы орусча айтканда стратегический объект деп коет экен да. Болбой калды. Орусча сүйлөп албай калыш керек да ушундай да. Келдик, ошол келгенден кийин бул жерде бизди киргизбей коюшту. Силерге уруксат жок. Бул жерге эч кимди киргизе албайбыз. Бул мамлекет уруксат бербейт деп бизге макулдугун бербей коюшту. Солдаттарды, аскерлерди тарта албайсыңар депчи. Сөзсүз албетте ошол учурда мен ошол нерсени билгенде аябай капаландым. Мен буларды тартайын деп келген болчумун. Эмне тартам? Кызыктуу болобу деп баштадым. Бирок биз ошол атайын биздин өзүбүздүн чыгармачылык топ менен барып алганбыз. 3 киши барганбыз. Мен, оператор жана ошол үндү жаздырган биздин жардамчыбыз. Бүт биз техникаларыбызды, камераларды, үн жаздыруучу аппараттарды, жарык берүүчү аппараттарды бүт баардыгын сүйлөшүп алып келип алганбыз. Андан кийин мен бул кинону тартышым керек. Эң башкы менин максатым болгон бул тартышым керек. Бирок ушул келгенден кийин ушунча нерсе өзгөрүп кеткенде ойлонуп баштадым. Ушунча келгенден кийин тартып кетиш керек. Ушул нерседен мен кандай чыксам болот? Ушул окуядан эмне иштерди жазсам болот деп ойлонуп баштадым. Негизи ошондо ойлонуп баштаганда мен дагы ошол бир күн ойлондум. Ошол күндүзү биз билдик, бизди киргизип тартпайт. Анан кечиндеси келгенде ойлонуп баштап, анан мен ушул бир чечим чыгардым. Ушул айылдын, ушул Көкташ айылынын жашоосу жөнүндө тарталы депчи. Ошол чек арада жайгашкан айыл, ушунун кандай өздөрүнүн көйгөйлөрү бар, кандай жашашат, элдеринин жашоосу, мына ошол дагы менин оюмча кызыктуу болот деп чечип, ошондон улам өзүнчө бир кечиндеси отуруп алып, өзүмө кичинекей болсо дагы мындай сценарий катары, мындай план катары жазып чыктым. Ошол жазып чыккан боюнча андан кийин биз тарта баштадык да. Бөлүп алдык. Биринчи күнү ошол кайсыл жерди тартабыз. Анан каармандар менен да көбү менен таанышып сүйлөшкөн болчумун. Бир каарманды эле тапкан жокпуз. Ошол бул жерде силер ошол чек ара тасмасында көрсөңөр, биз кинонун башында эле ошол үйдүн кожоюну, баягы жогоруда айткан ошол кишиден интервью алганбыз. Ошол киши айтып берди да. Анан солдаттар келет. Ошол солдаттардын келгенин дагы биз камераны өчүрбөй тартып алганбыз. Солдаттар келип кеткен. Ошол кадрдан башталат. Андан кийин ошол жөнөкөй эле бул жердин ошол Көкташ айылынын жашоосу кандай өтөт. Аларда ал жерде дагы өзүнүн бир каармандары бар. Биз дагы бир каармандар менен тааныштык. Алар дагы талаада иштеп аткан жеринен ошол өзбектердин солдаттары, аскерлери келип буларды алып кетип калышкан, Өзбекстанга алып кетип калып кыйнашкан. Ошол ал жакта Өзбекстанда жүрүшкөн. Буларды ошол түрмөгө камап салышкан, ок жаракат алышкан. Мына ошолор жөнүндө дагы ошол эгерде мен ошол тасмамды көрсөңүздөр, мына ошол окуялар дагы чагылдырып көрсөтүлгөн. Негизи бул жерде таң калыштуусу, мен дагы аябай таң калдым. Ушунчалык сабырдуулугуна ушул Көкташ айылынын элине. Деги эле ошол жарык дагы Өзбекстандан келчү экен да, ошол убактачы. Сөп дегенде биздин Кыргызстандан ал жака жарык келбейт экен эле. Бул атайын бир туташтыруу линияларын жасашкан эмес экен. Анан бул
азыркы учурда жол дагы жасашты, жолу дагы начар болчу биз барганда. Аябай жолу начар болчу. Азыр жолун да жасашты. Азыр жарык да Кыргызстандан келе баштады да. Ошол мурун Өзбекстандан келгенде дагы аябай мындай кыйынчылыктарды тудуруп, кышындасы 2 сааттан 3 сааттан эле жарыкты берип, светти берип, андан кийин өчүрүп салышчу экен. Бирок ошого карабастан булардын жашоосу өтүп атат. Ар бири өзү кичинекей бир мектеби бар, кичинекей бир базары бар экен. Ошол базардан дагы жумуш кылышат, чарбачылык менен эгин эгишет. Жөнөкөй эл ушунчалык сабырдуу, ушунчалык акылман болгону дагы мени аябай таң калтырды. Себеп дегенде ошол жактын кооздугу башкача бир кооз айыл экен. Мен мурун барбагандыктан мен үчүн бир жаңы таанышуу болду. Ушунчалык элдеринин болгон мамилеси, таланттуу адамдар көп экен. Өзүнүн жерин ушунчалык жакшы көргөндүгү, бул жерден ушунчалык буларды кыйнаса дагы келип ушул Өзбекстан менен болгон мамилелери анча жакшы эмес болуп атса дагы, булар баары бир күчтүү жана өз жеринен кетпей ошол жерде жашап, биз өзүбүздүн жерибизди сакташыбыз керек, бул жерде биздин балдар да калат деген ой менен, максат менен жашап атканы мага бир өзүнчө бир дем күч берип, ушул кишилерден бир үлгү алдым десем дагы жаңылышпайм да. Себеп дегенде бул аябай көйгөйлүү нерсе. Андан кийин бул чек ара жөнүндө биз дагы көп нерсени билбейбиз. Мен ошол жерде ар бир тургун, ошол айылдын тургундары менен сүйлөшкөндө дагы көптөгөн мен билбеген нерселерди, маалыматтарды алып аттым. Мен бул кинону өзүм көргөндө эмнегедир кино бүткөндөн кийин мындай ыйлагым келет да. Эмнеге билбейм. Ар бир сайын бир азыр мен бул кинону бир 100 жолу көрүп чыксам керек. Бирок ошончолук көрсөм дагы ошол жакта мен өзүм жүргөндүктөн, ар биринен канчалык ошол жаман болгон каргашуу окуяларды укканыманбы, ошол нерселерди кайра эстеп кетем дагы ошол кинону көрүп атканда өзүнчө эле ошол бир мындай ыйлап алам да. Мындай бир кандайдыр бир башкача бир сезимдер пайда болуп кетет да. Ошондуктан бул кинону дагы мен өзгөчө эмнегедир жакшы көрөм, чек ара тасмасын. Себеп дегенде мында чынында кыйынчылыктар болду. Менин чыгармачылык тобум үчүн да кыйынчылыктар болду. Кандай кыйынчылыктар болду? Ошол биринчиде элестеткиле биз бир теманы тарталы деп келсек, ал жер болбой калды. Бизди тарткызбай коюшту. Андан кийин ал жактан бир кандайдыр бир чечим чыгарыш үчүн мен айылдын тургундары жөнүндө тартайын деп тартып баштадым. Андан кийин биз ал жерде басып, камера менен басып тартып жүргөнүбүз дагы бир кооптуу маселе болду да. Себеп дегенде бүт ошол тоолордо дагы Өзбекстандын солдаттары карап жүрүштү. Ошон бизге ошол айылдын тургундары да бизди коркутуп атышты да. Абайлап жүргүлө. Бир кандайдыр бир убакта сөзсүз түрдө тиги Өзбекстандын солдаттары кол салышы мүмкүн. Ошон үчүн силер абайлап баскыла, чек арадан өтпөгүлө, туура эмес жолдон жүрбөгүлө деп ошол биз ошол дагы бир ошо тургундарынан алган бир интервьюбуз бар. Ошол жерде дагы атайын бизге солдаттарды беребиз деп, солдаттар менен, аскерлер менен бирге жүргүлө деп дагы айтып атышты да. Анан негизи мен ошондо дагы таң калдым. Мындай андай деле коркпоптурмун да. Кандайдыр бир эрк дагы болуптур да. Коркпой эле ошол биздин чыгармачылык топ үчөөбүз жүрө бердик дагы, бүт нерсени тартып алдык да. Ушунчалык Көк Таш айылынын кооздугун дагы тарттык, элдеринин кең пейилдигин, сабырдуулугун, акылмандыгын дагы тарта алдык деп ойлойм. Ошондой эле ал жактын ушундай көйгөйлүү бир маселелерин дагы, алардын таланттарын дагы ушул тасма аркылуу көрсөтө алдык деп ойлойм да. Себеп дегенде чынында бул тасмада мындай бир
азыр ойлосоң кыйынчылыктар болгон, бирок ошол тасма тартып бүткөндөн кийин ал кыйынчылыктардын баары өзү унутулат экен. Негизи ошондой болот да. Сен деген тасма тартуу учурунда көп кыйынчылыктарга душар болосуң, ошолорду бирок жеңгенге аракет кылып, туура бир кадамдарды табып, туура чечимдерди жасаганга аракет кылсаң, мына ошондо гана бир жыйынтыктар болуп, кийин өзүң ошол тасма бүткөндөн кийин, тарткандан кийин мына ошонун баары унутулуп калат да. Ошол болгон кыйынчылыктардын баары унутулуп, ошол тартканың үчүн, ошол тасманы тарткан үчүн сен дагы бир өзүнчө бир ырахат алып каласың да. Себеп дегенде бул жерде ошол эң башкы максаттардын дагы бири бул тасмада меники ушундай бир айыл бар экен. Көкташ аттуу айыл бар. Ал жерде ушундай көйгөйлүү маселелер бар экен. Чек ара маселеси аябай орчундуу бир маселе экен. Ушуну дагы көрсөтөйүн деп айттым да. Ошого карабастан алар өздөрүнүн жашоосу менен жашап келатат. Өздөрүнчө бир эмгектенип жүрүшөт ал жактын эли да. Биз мисалы үчүн ошол жактагы болгон көйгөйлүү маселелерди, көйгөйлүү нерселерди биз билбейбиз, билбей эле жүрөбүз. Бирок барып ошол жактан изилдеп, ошол нерсе адамдар менен сүйлөшкөндөн кийин канчалык деңгээлде бул нерсени чечиш керек экен, канчалык деңгээлде буга дагы көңүл буруш керек экен ойлонуп каласың да. Ошол негизи ушул даректүү тасманын дагы эң уникалдуу жери бул ушул сен бул ар бир тарткан тасмаңда бир кандайдыр бир темаларды көтөрүп чыгып, ошолордун чечилишине дагы бир өзүңдүн салымыңды кошосуң. Мына ошонусу менен дагы мен ойлойм бир уникалдуу депчи. Себеп дегенде ошол кээде ошол сенин тарткан тасмаңды көрүп туруп дагы ошол адамдарга башка жактан жардам да келип калышы мүмкүн. Сен тарткан тасмаңды көргөндөн кийин адамдар өзгөрүшү мүмкүн да. Анан сен тарткан тасмаңды көргөндөн кийин бир мындай керектүү бир кадамдарды жасашы мүмкүн да. Мына ошондуктан бул жерде ушул максаттар, ойлор, тилектер бир болгондуктан бул ошол даректүү тасманын дагы ошол күчтүүлүгүн дагы билдирет деп айтат элем да. Анан негизи ошол чек ара тасмабызда эң акыркы ушул эпизоддорунда бул биз бир ошол жактын тургуну, ырчы музыкант агабыз менен тааныштык. Ушул бизге атайын өзүнүн Көкташ жөнүндө ырын ырдап берген. Ал жерде өздөрүнүн бир сахнасы бар экен, кичинекей бир имарат бар экен. Ошол имараттын ичинде сахна жасап коюшуптур. Ошол жерге башка жактан келген жылдыздар, ырчылар, кудулдар келип атайын бир концерттерди коюп кетишет экен. Анан ошол жерде өздөрү дагы чогулуп турушат экен. Ошол жерде ырдап турушат экен. Биз дагы барып ошол байкени тарттык. Көкташ жөнүндө өзүнүн ырын бизге ырдап сунуштап берди. Чынында аябай сөздөрү дагы олуттуу, керектүү, ушунчалык өздөрүнүн жерин барктап билген, жакшы көргөн патриот адамдар жашайт экенин дагы ошол ыр аркылуу дагы көп нерселерди аласың да. Ошол ыр аркылуу дагы көп нерсени түшүнөсүң да. Ошол негизи бул чек арада дагы мындай аябай көптөгөн бизде материалдар чогулду. Ошол жердин жашоочулары дагы бизге жардам берди. Биз бир айылдан өтүп экинчи айылга, үчүнчү айылга барып тартып аттык. Ошол жердеги ошол айылдын тургундары менен тыгыз байланышта болдук. Алардын үйлөрүндө жашап аттык. Ушунчалык кооз тоолору,
тоолорун көрүп келдик. Ошол негизи ошол чек ара тасмасы жөнүндө силерге дагы көп маалыматтарды айтып бердим. Негизи ошол кыйынчылыктар болгондор ошол чынында мындай жогорудагы айтылып кеткен ошол кыйынчылыктар болду. Бирок ошол кыйынчылыктардын баардыгы ушул тасма чыккандан кийин менин оюмча жеңилдеп, азыркы учурда баары жакшы ал жерде. Ошол чек ара маселеси дагы чечилип, ошол жарык дагы келип, жолдор дагы оңдолуп, бир жакшы жакка өзгөрүүлөр болду. Азыр кубанычта болуп жүрүшөт баардыгы. Ошондуктан бул тасманы дагы сөзсүз силерде көрүп койгула деп сунуштайт элем. Бул жерде дагы кызыктуу каармандар бар. Жөнөкөй бирок ошол мындай ачык, кеңпейил, өздөрүнүн ойлорун жашырбай так айта турган ошол каармандар менен таанышасыңар. Ошол көбүңөр билбесиңер керек, ошол Көк Таштын айылындагы ошол кандай алардын жашоосу кандай өтөт. Мына ошолор жөнүндө дагы ушул тасма аркылуу таанышып билип аласыңар деп ойлойм. Ошондуктан мен айтып кетет элем, негизи ошол даректүү тасмаларда албетте ушундай орчундуу бир темаларды тандап алганыңда сөзсүз кыйынчылыктар болот. Ошол кыйынчылыктарга дагы даяр болушуңар керек. Андан кийин ошол кыйынчылыктардан кандай чыгып кетиш керек, мына ошол жолдорун дагы эч кандай өзүңөрчө бир кандай бир жаман нерселерге, сезимдерге алдырбай, өз убагында чечкенге аракет кылышыңар керек. Негизи ошол тасмалар аркылуу, даректүү тасмалар аркылуу биз көп нерселерди, биздин жашообуздагы нерселерди чагылдырып көрсөтүп өзгөртө алабыз. Биз адамдардын аң сезимин өзгөртө алабыз, биз адамдардын ички дүйнөсүн байыта алабыз. Ошондой эле болуп аткан кандайдыр бир маселелер болсо, ошолорду дагы чече алабыз. Ошол мен силерге жогоруда ошол чек ара даректүү тасмам жөнүндө кыскача айтып бердим. Силерге кызыктуу болду деп ойлойм.